12-кылымда жарманке биринчи жолу Франция, Англия, Рим империясында болгон. Башкы максаты адамдар өз буюмдарын сатып, жаңылыктарды угуп, ырчылар, бийчилер коштогон көңүл ачуу борбору катарында саналган. Сапаттуу, арзан жана кийим буюмдарды алууга мүмкүнчүлүк түзгөн жарманкелер Бишкек шаарында бир айда 10дон кем эмес уюштурулат. Ушундай жарманкелердин уюштуруучуларынын бири Акима өзү тааныштырып берсин. Цель наших ярмарок – это Жарманкеге баш аягы 20-70ке чейин интернет түшкөндөр катышат. Жалпы түшкөн акчаны биз балдарга беребиз. собранная помощь от участников, от главных организаторов, мы ее Эркектердин чоң кийимдери ошо размерин интернеттен алышат эмичи, бирок ал жакта размерди боюнча билбей калышат да. Анан биз айтабыз, биз ГУМга ярмаркага чыктык депчи. Анан ошондо алар беришет дагы, өздөрүнө чейинеп кийип көрүп алат да. Ушул аябай жакшы да, когда ярмарка дегенде интернеттен мындай наглас эле сүрөттөн эле көрүлөт да. Мындай ярмаркага келгенде булар деген мынтип чейинеп көрүп эме кылып алышат. Это у нас магазин Севиля. То есть под Бул дагы названием. интернет дүкөндөрдүн бири. Жарманкеге эмне менен келгендигин тааныштырып берсин. Саламатсызбы, бул жерде чач, бет боёктор, чет өлкөдөн келген мыкты бет майлар бар. Дагы сөйкө, шакектердин түрлөрүн алып келдик. Бизде көйнөктөр да бар. Бул көйнөктөрдүн мисалы асты, үстү кошулуп 2500 сом турат. Кызыктуу китептерди алып келген Наталья Николаевна арзан баада түрдүү жанрдан китептерди сатат. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Даяр китептерди алып кетиңиз. И покупайте литературу. Жарманке бул жөн гана буюмдарды сатып алуу эмес. Кийим алуу менен сиз балдарга же каарыларга жардам берип жатканыңызды эсиңизден чыгарбаңыз. Ал эми борборубузда ушундай мыкты иштер көп уюштурула берсин. Нурайым Тоборова, Абдул Журабек уулу, көрүп кел.